Дүйнө коомчулугун дүрбөлөңгө салып, адамзаттын жүрөгүнүн үшүн алган коронавирус илдети Кыргызстанга да оор сыноолорду алып келди. Көзгө көрүнбөгөн жоо алдаганча кооптуу экен. Андыктан анын капшабына мен деген ири мамлекеттерде туруштук бере алган жок. Өлкө башына алгачкы ирет келип жаткан бул апат экономикабызды кыйратып, арабыздан мыкты инсандарды алып кетти. Пандемия башталгандан бери өлкөдө 35 миңге чукул адам илдет жуктуруп алган. Анын ичинен кайтыш болгондордун саны 1400гө чукул. Шумажал арабыздан алып кеткендердин арасында өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошкон коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар, алтын колдуу дарыгерлер жана жай турмушун өткөрүп жаткан катардагы жарандарыбыз да бар. Алардын ар бири мамлекетибиз үчүн маанилүү инсандар. Мен өзүмдүн эле канча бир жакын тааныштарым, жакшы тең туштарым, маселен мына мисалы Тосалиева курсташым эле, Чыныбай Турсунбай курсташым эле ушул сыяктуулар өтүп кетишти. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жыпар Жекшеевди да 74 жашында алышкан илдет алып тынды. 10 күн улуттук госпиталда жатып, 21 июлга караган түнү каза болгон. Маркумдун артында 6 баласы жана 8 небереси калды. Аска тогуз болчу. Кандай гана өзүбүздүн өмүрүбүздө окуялар болбосун, бардыгын ушу атабыз менен кеңешип кылчубуз. Азыр ушу биз үчүн аябай чоң жоготуу болуп атат. Кеңешчү кишибиз жок болду. Эми азыр дагы ишениш кыйын экен. Кечээ мурда күнү эле көргөндөй болуп эле мындай ишенгенге кыйын болуп атат. Негизи эми бара-бара ошо кусалыктан билинет болуш керек деп ойлоп атабыз. Чакан мамлекетибизде адамдардын саны да аз. Андыктан ар бир жараныбыздын өлүмү кыргыз элине оор тийүүдө. Себеби бул аты жаман илдет тааныштарыбызды, жакындарыбызды, санаалаш тең туштарыбызды алып кетти. Арасында жашы улгайып калганы да, 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек жапжаш улан кыздарыбыз да бар. Ар бири жакындарына, элине керек инсандар. Кайсы бир деңгээлде өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошуп келе жаткандар эле. Тилекке каршы ажалга моюн сунгандардын катары күн санап өсүүдө. Алардын көпчүлүк бөлүгү Бишкекте жана Жалал Абад областында. Бул аптада президент Сооронбай Жээнбеков 30 июлду жалпы улуттук каза күтүү күнү деп жарыялоо боюнча биринчи радиого берген маегинде айткан. 31 июль Курбан айт деп жарыяланды. 30 июлду өлкө боюнча жалпы улуттук каза күтүү күнү деп жарыялайм. Тиешелүү жарлык чыгат буюрса жакында. Ошол аза күтүү күнүндө каза болгон мекендештерибизге Куран окуталы. Дагы бир ирет каза болгон мекендештеримдин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ар бир кыргызстандын башына келген кыйынчылык, оор жоготуу менин жүрөгүмдө. 27 июлда бул боюнча жарлыкка президент кол койду. Аза күтүү күнүндө зарыл иш-чаралар жүзөгө ашырылып, өлкөнүн бүт аймактарында жана чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрдүн имаратында кыргыз мамлекетинин туулары түшүрүлгөн. Маданият мекемелеринде жана телерадио компанияларында аза күтүү күнү оюн-зоок иш-чаралары жана берүүлөрү токтотулду. Ошондой эле бул күн арапа айына туш келгендиктен жарандарыбыз үйлөрүндө жыт чыгарып Куран окушууда. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Илдеттен көз жумган ар бир жарандын аты жөнү жана жасап кеткен эмгектери унутулбаш керектиги айтылууда. Андыктан аларды эстеп туруу үчүн атайын парк ачып бак тигүү идеясын айтып чыгышты. Мраморный ташка бүт жашырбай канча болду бүт баарын жашырбай тизмелеп тизип жазып койсок. Анан эми менин оюмча муну бир өзүнчө парк болсо деле, чакан парк болсо деле жакшы болот беле деп ойлойм. Ошол маселен Фучик сыяктуу биздин чакан парктарыбыз бар. Балким да шаардын четинен ылайыгы чыгып калар. Ошондой бир паркка аянтча кылып туруп, анан ошол бир биздин өчкөс отуз бар эмеспи, ушу сыяктуу бир аянт кылып туруп, анан ошо мраморго бир узун тисме кылып бүт баарын жазып, ошол жерге ошентип койсок, жакшы болот эле го деп ойлойм. Ушундай демилгени көтөрүп чыгууга азыр бардыгы эле даяр. Анан көтөрүлүп чыкса ошо бардыгы эле колдойт деген ниеттебиз. Анан жергиликтүү ошо бийлик өкүлдөрү да болобу, кимиси болот, колдоп берсе жакшы болот. Баары эле ошентип жайга бара бербейт, эми Куран окуй бербейт. Эгер жалпыга белгилүү ушундай бир жер бар болсо, мындай кийинки
муундарга дагы эскерүү катары болмокта. Коомчулуктун мындай демилгесин Бишкек мэриясы да колдоп жатат. Аны ишке ашыруу үчүн кала жетекчилигине атайын арыз менен кайрылуу керек экен. Жеке тараптар шаардык парктар муниципалдык мекемесинин жетекчиси Калича Умуралиевага, ал эми коомдук саясий бирикмелер шаардын аппарат жетекчилигине кайрылса болот. Эгерде коомдук мекеме болсо расмий керек. А эгерде жөнөкөй эле үй бүлө болсо, ушул биздин сел бактардан өзүнүн башкармалыгы бар, ошонун башчысы Калича Умуралиева ар бир өңгөрдө тосуп алып туруп, ордун көрсөтүп берет, могул жерге тийиңиздер деп. Жалаң эле сел бак болбосо, үйдүн жанына тийиңиздер. Ошол ар бир бакты ар бирөөбүз үй бүлөбүздүн мүчөсүнө катары кичинекейсинен чоңойтуп, өстүрүп, багып, көңүл бурсак, ошондо баарыбыз тең башкача сезим жаратылат деп биз ишенебиз. Учурда өлкөнүн ар бир жараны көзгө көрүнбөгөн жоону жеңип чыксак экен, бөөдө кырсыктар болбосо экен деп тилеп турган чагы. Мындай күнөө адамдар бири-бирине акарат келтирбей бата тилеп, курман болгондорду сый урмат менен эскерүүгө тийиш. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал.